Александра Бурдикова өзгөчө курчактарды тигүү менен алек. Бул кол өнөрчүлүгүн баштаганына 6 ай болгон. Ар кандай фантазия менен жасалган курчактарды социалдык тармактар аркылуу жарнамалап сатыкка да чыгарат экен. Ар бир жасаган оюнчугуна эмоция берүүнү аракет кыларын айтат. Первая моя кукла была лет 5 назад. Негизи биринчи курчагымды 5 жыл мурун тигип токтотуп койгом. Өзүм үчүн кайра тигип баштадым. Менин оюнчуктарымды көргөн курбуларыма жакты. Алар буларды сатууну сунушташты. Анан Instagram аркылуу сата баштадым. Мага бул иш абдан жагат. И села, думаю, куколку себе еще одну сошью. Моя такая красивая была, хочу еще одну такую красивую. Курчактар жасалгасына, тигүү кыйынчылыгына жараша ар кандай убакыт ичинде даяр болот. Мисалы, жөнөкөй деген оюнчукка 1 саат убакыт талап кылынса, жумушу майда делгенине бери дегенде 8 саат убакыт кетип каларын белгиледи. Идеи могут появляться вообще откуда угодно. Кто-то что-то именно, допустим. Курчактарды жасалгылоо идеялары ар кайсы жактан келет. Мисалы, өзүмө окшоштуруп тигип бериңиз деп кайрылгандар бар. Бул курчакты кардарыма окшоштуруп тиккем. Алгыз дары чөптөрдү чогултуп алектенет. Ошондуктан курчактын колуна бул идишти карматып койгом. Делала малышку. Каарманыбыз үчүн ар бир курчакты тигип, алардын ар бирине образ жаратуу анын сүйгөн иши. Ошондуктан алдыда бул өнөрдү андан ары өнүктүрүп, дагы да жаңы техникаларды өздөштүрүү менен өзүнүн кол өнөрчүлөр ийримин ачууну максат койгон. Это комбинезон. Жөнөкөй нерседен жаңы нерсени жаратуу абдан жагат. Бул байпактан назик курчак жасайбыз. Көбүнчө мен түндө тигем, себеби башкалар мага тоскоол болбогону жакшы. Алардын ар бирин жан дүйнө менен берилип тигем. Курчактарды тиккен учурда баардык маселелерди унутуп эс алып калам. Ручки в карманы. Айзада Нуразилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.